Сеул Эл аралык достук уюму Кыргыз Мамлекеттик техникалык университети менен биргеликте IT-технологияларды өнүктүрүү жана колдоо конференциясын өткөрүүдө. Илимий-практикалык конференциянын алгачкы күнү Борбор калаадагы мейманканалардын биринде болуп өттү. Биздин мамлекетибиздин жетекчилиги тарабынан коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн биз дагы ушундай борборлорду региондордо түзүүнү да карап жатабыз. Анткени мындай борборлор региондо түзүүнүн эң негизги максаты бул ар кайсы тармактарды мындай бир платформага алып келүү. Конференция Кыргыз Республикасынын Санариптик өндүрүштү андан ары өнүктүрүү жана өркүндөтүү максатында уюштурулган. Иш-чаранын жүрүшүндө эки тараптын өкүлдөрү койка жана сифо менен келечекти баалоо жана пландаштыруу маселелерин талкуулашты. 2019-жылы койка проект тарабынан Сеул Эл аралык организация Дружба народов деген бар. Ошол президенти Сун Жу Ли абдан чоң жардам берип, анан кийин койканын финансированиясынын астынан ошол проект негизинен ишке жүргүзүлдү. 2019-жылдан тартып КТУ жактан профессор Чериковду айткым келет. Абдан чоң салым кошту. Өзгөчө ошолорду тартып, алардын баарына обоснованиясын берип, шарттарын түзө тургандай кылып, чыгара тургандай кылып көрсөтүп бергенине абдан ыраазымын. Ошондой эле Сеул Эл аралык достук уюмунун төрайымы Сун Жу Ли айым илимий-техникалык долбоордун ишке ашышына салым кошкон. Кыргыз Республикасынын бир катар министрликтерине, айрым агенттиктерге жана эл аралык бейөкмөт уюмдарды ыраазычылык кат менен сыйлады.